Саламатсыздарбы, урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жүргөн биздин кыргыз мекендештер. Код курулуш компаниясы Москва шаарында да кеңсеси бар экенин билгенсиздерби? Биз азыр дал ушул код курулуш компаниясынын кеңсесинде турабыз. Алдыда код курулуш компаниясы мекендештер үчүн кандай шарттарда үйлөрдү берип жатат? Москва шаарында туруп Кыргызстандан кантип үйлүү болсо болот? Эң башкысы, Москва шаарында туруп Бишкектен үй алуу үчүн Кыргызстанга сөзсүз учуп барыш керекпи? Ушул суроолордун жообун адистерден азыр кенен сурап алмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр код курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнүн эң мыкты адиси жанымда Мелисбек мырза турат. Биринчи эле суроом сизге, Мелисбек мырза. Код курулуш компаниясы кандай шарттарда үйлөрдү берип жатасыздар? Саламатсызбы? Мисалы бизде 2024-жылы, анан 2025-жылы өткөн объектилер бар. Бүткөн объектилер бар. Ал жактан сиздер только нактылай төлөм менен алсаңыздар болот. Эгер сиз баштапкы төлөм менен алам десеңиз, 2027 бүткүчү объектилер бар. Баштапкы төлөм 30% берип, калган 6 жылга бөлүп төлөө шарттарын алсаңыз болот. Анан буюрса жаңы объектилден баштапкы төлөм жок алсаңыз да болот. Сонун кийинки суроо болсо, мисалы үчүн Москвада туруп эле Бишкектен үй алууда негизи кандай айырмачылыктары бар? Экөөнүн келишим түзүүдө же болбосо шарттары бөлөкпү же окшош элеби? Ошолор тууралуу кенен айтып. Бишкекте мисалы шарттары кандай болсо, бул жакта дагы эч кандай айырмасы жок. Ошол эле шарттар менен келишим түзсө болот. Чоң рахмат, аябай сонун маалыматтар менен бөлүшө кеттиңиздер. Бул албетте ойлойм көрүүчүлөр үчүн аябай пайдалуу маалыматтардан болду деп. Эгерде дагы силерди кызыктырган суроолор болуп жаткан болсо, анда комментарийге жазып коюңуздар. Мынакей ушул код курулуш компаниясынын адистери сиздерге кийинки чыгарылыштарда кеңири маалымат бермекчи. Андыктан каналга катталып, суроолоруңуздарды жазып кое берсеңиздер болот.